Саламатсызбы ага? Аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз. Ben İmeraliyev Adilbek Toktosунович. Ушул Бөркөрбөс Апшыраттан Бөркөрбөс деген жайлоосунда ушул жерде 25 жыл токойчу болуп иштеп, ушул үйдө ушул жерди тосуп, бала чакам менен аны өзүм 60 келдим. 3 балам бар, 1 кызым бар. Балдарым менен ушул жерди тосконмун. Тосуп, ушул жер окушу аянтып 1 гектар жер. Лескозго мен ушул жеринде Токой Чарбадага иштегениме байланыштуу жерден сурагандан бергенмин. 40 соток жерди берип, калганын иштете бер деп документ кылганыбызда, документке келгенде госрегистрдагы Токой Чарбадагы кол койбой койду ушул жергечи. Анан Токой Чарбага барсам, барып Зиядин Жамалдинов жогорку кеңеште депутат эди. Барып ошону менен чечиш, анан документ кылабыз деген. Ошондон барып Зиядинге барсам, жерди өзү келген эди майырга. Келип жерди мына жерди мен керек болсо жериңди алып коем. Ошондой мына үйлөр сиздердин, сиздин үйүңүз болот, бала чакаңыз менен, үй бүлөңүз менен жашайсыз. Керек болсо жериңден мына жерден жок кылып берем, андай кылып берем, мага жер бересиң деп. Мейкандан аны өзүбүзчө келишип, анан ушул жерден 30 соток жерди бөлүп бергенмин. 30 соток ошондо мына чоң таштан бер жагы күч колдонуп сизден алган, а? Ошондо бир тууган акасы Жамалдинов Арапбайга документ кылган. Ким Арапбай дейсиз? Арапбай деген. Жамалдинов тууган агасы. Ошого документ кылган. Былтыр жылга чөбүнү майерди мен өзүм карап, чөбүнү оруп алсам, сен меге чөбүнү оруп аласың, сен меге бирөөдүн жериге коса аласың депти. Мен ачыгын айттым, мен сенин атаң тосуп алып деп зорлукса мен чөбүнү оруп алганмын былтыр. Бул жерде сиз үй бүлөңүз менен бак дарактарды эккенсиз. Эккен элеңиз. Эккенмин. 2006-жылдан бери биз эгип көгөртүп келгенбиз. Ушул жерге күргөн арыктарды алып бала чакам менен. Лескоздо иштеп, жумушчу болуп, күйөөм Токой Чарбасында иштеп. Өзү жумушчу болуп иштеген. Эмгегибиз менен эле кылганбыз бу элдердичи. Бирок ошо кийин бул жерде дарактарыңыздардын бардыгын кыйып салышты алар. Бул көчөттөр сатылды, лескоз эме кылып кетти. Анан кийин ошо коркута берип бизди акыры кол коюп бергенге биздин кишибиз мажбур болду да. Коркута койдуруп, сиздерге чейин өз сиздин атаңыз бул жерди карап, жашылдандырып карап жүргөн, а? Биз эми жашагандан кийин до конца биз отурабыз эми, биз башка кайга барат дейт. Биз туулуп өскөн жерибиз ушул жер. Азыркы учурда Зиядин Жамалдиновдун бир тууган агасына менчик болуп, мына үй дагы өтүп калган. Бул үйдү ким, мамлекет салган? Мамлекет салып берген. Мамлекет салып берген, а? Былтыр жолдорду салдырып койду, жер кыртышыны бузуп, жол салышкан. Эч ким үндөбөй деген. Биз мисалы туалет кылсаң, мисалы үчүн экологтор келип текшерет. Меген жердин кыртышыны бузуу, мен мисалы үчүн өзүм Токой Чарбада иштегенде жакшы билем. Буларга үнчү калбайт экен да, буну бузганды бузуп кете берет экен. Алгандан алып, бебечараны баскынчылып, бийликтегилер ушундай акыры мен айттым, ага эле сынбайт, баары Кудай кааласа ушу Апшыраттан мээлер көрсөтөт деп эле жүрөт эдик да, эмне кылат эдик. Эми ушул боюнча азыр кызуу талкуу болуп жатат. Президент Садыр Нуркожоевичке да кайрылууңуздар барбы? Кайрылып кетсеңиз болот. Мына урматтуу президент ушундай карапайым элдердин мына бийликтеги отурганда убагында депутат болуп, жогорку кеңеште отуруп, бизге ошон карапайым элден зорлукча жерлер тартып алган. Ошондойлорду караштырып, мыйзам чегиде кайтарып беришиңизди суранам. Ага эмгеги менен эккен мына ушул дарактарды бардыгын мына чечиркана балдарын кичинекей маалдан биз иш жакка кетпей ушу элдерди көгөртүп эме кылабыз. Бирок акыры балдарам Россиялап, талаалап кетишти да ушу эмелердин эмесин. Сиз да кайрылып коюңуз президентке. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу бизге окшогон карапайым элдин арыз-муңдарын жакшы карап, ушу окшогон эмелерди чечип берсеңиздер. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ушу жерлерди биз көгөртөбүз деп канча жылдык өмүрлөрүбүз өтүп кетти. Бала чакабыз менен көгөрттүк, отурдук.
жашадык, токой чарбасында иштедик. Жумушчу болуп, токойчу болуп. Анан биз ушинтип көгөртүп эме кылып койгондон кийин өз кызматынан пайдаланып, Зиядин Жамалидинов бизден коркутуу менен тартып алып койду биздин жерлердичи. Ушу жерлерибизди кайтарып бергенге сизден жардам сурайбыз. Ушу бизге окшогон карапайым элди коркутуп, өз бийлигиге таянып, ошентип бизге кол койдуруп, ушу жерлерди коркутуу менен алып койгон. Керек болсо ана отурган үй жайларыңды ham Бишкектен документ кылып алып коёмун дегенде, анан биз кол кой бергенге мажбур болгонбуз да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич президентибиз ушу Зиядин Жамалидиновго чара көрүп, ушу биздин ак эмгек менен кылган мээнеттерибизди, жерлерибизди кайтарып беришини суранат элек. 92-жылдан бери ушу жерде иштеп, жашап, ушу жерлерди көгөртүп, бала чака менен талаалап кетпей, эл талаалап кеткенде дагы балдарым ушу элдерди эгем көгөртөбүз деп, тырнактары ham түшүп калган эгебиз депчи эме кылып жашартып. Бирок ушинтип тартып алганга биз өтө ичиңиздер ачып. Ичибиз ачышып, ичибиз ооруйт да. Ошентип балдарам эме боло берип, кыса берип, талаалап кетишип калды да. Mana ошол алгандан бери мыналарды мен 1996-жылы мотоцикл менен жүктөп келип, Төнүктөн алып келип эккен мына ушул акчалар. Ошондон баштап Майыт атам иштетет эди. Өздөрү бир көчөт сай элек. Бир тал көктөгөн жок ошондон бери мына турат, какырап. Бир арыгын ham чагып койгон жок, мисалы. Суу ham келип алып келген. Бийлигине таянып жатыр да, Бийлигине таянып эле бир өзү зорлук чакырып тосуп басып алып койгон. Рахмат. 2016-жылы июль айдын аягы эди. Ошол маалда сезон эди, ошол маалда эки түштө балдар менен келип, здоровый колтоодо тукуму бар балдар. Ошондор менен келип керек болсо андай кылам деп коркуткандан берген. Эми мындан кийин Нуркожоев, Садыр Нуркожоевдон сураган, мына ушундай коркутуулар болуп, мындай болгон болсо, булардан ардеке күтсө болот. Мисалы бирөө тоскон жерди алып алгандан кийин булардын колдон ардеке келиши. Бийлигине, байлыгына таянып, бизди коркутуу, үркүтүүлөр болсо, Зиядин Жамалидинов коркуткан болот да силер да? Или арап акасы. Акасы или биз чындыкты эле айтып жатабыз. Болгондой эле айтып. Конечно, ар бир адам өзүнүн мээнети үчүн күрөшкөнгө акысы бар, укугу бар. Рахмат.